Тамак ашын кантип бересиңер тамактарын? Мурдунда зонт турбайбы? Ошол зонт менен блендерден өткөрүп тамакты. Анан ошо зонт менен куюп беребиз тамакты. Мурдунан куясыңар? Мурдунан куябыз. Ал ашказанына барат. Могу зонт ашказанына чейин барган зонт. Оозунан жей албайбы тамакты? Оозунан жей албайт. Оозунан жесе өпкөсүнө өтүп кетет деп доктурлар зонт салып койгон. Ушу зонт менен 1 жылдан бери жатат. Ата-энеси каякта? Сиз эжеси болосуз? Мен бир тууган эжеси болом. Сиңдимдин баласы 1 жыл болуп калды ооруп атканына. Сиңдим болсо мечиттерге кеткен жардам сурап, карантин убагында иштебейт десем болбой кетти. Мүмкүн ушу дарысын акча чыгып калабы, жардам болуп калса элдерден деп сурап кетти. Атасы болсо стройкада иштеп атат. Дары акча табайын деп Кой-Таш-жакта. Бул жигит интернеттен менин видеолорумду көрүп, анан мага кайрылган. Биз дагы кичине сизге кошулуп жардам берели депчи. Азыр чогуу ээрчип келдик. Ушул баланын дарысына деп 10 000 сом. 10 000 сом акча. Рахмат силерге. Алла разы болсун. Ушу эме кыргыз элине жардам берип, ушу бала шукап кетсе жакшы болот эле. Чоң соопко калат эленер. Ушу энесин сыздатпай ушу баланы айыктырып алсак. Бул эмне деген аппарат? Бул ошо баланын өпкөсүнө дем алдыра турган аппарат. Атайын. Бул аппарат жок болсо өпкө иштебейт, бала чарчап калат. Ушул аппарат менен жашап атабыз. Бул аппарат деген ушундай. Ушул бузулбаса экен деп эми Кудайдан тилеп отурабыз. Доктурлар деген кечээ күнү келип айтып, балаңа ушул аппаратка зависимый болуп калды депчи. Мойнуна тешип киргизип койгон. Мойнуна тешип, кекиртегин тешип операция кылып. Ушул аркылуу дем алат азыр. Ушул аркылуу дем алат. Муну алып салса 1 мүнөттө дем алат өзү. Жаксы. Өпкөсү иштебейт да, өпкөсү. Сиздерге азыр эмне жардам керек болуп атат бул жактан? Бизге азыр ушул невропатолог Бабажанов деген дары жазып берген. Назначение Актагам деген дарычы. Bir ампуласы 30 000 турат экен. Ошону дагы башына 1-2 дарыны кошуп туруп жазып берген. Ошолор 350 000 болот экен. Азыр ошол дарысын алып сайса бир аз жылыш болобу деген ниетте. Ошону алып саябы деп аракет. Врачтар айтты, болот жакшы. Ошону алып сайып чет өлкөгө алып баралы десек, акча таап эптеп алып баралы десек, бала көтөрө албайт дейт. Анткени аяктан дагы жүлүндөн суу алып, баягы эменин баарын кылат дейт, аны бул көтөрө албайт дейт. Бул бала өзү башында жакшы эле жүргөн, чуркап эле жүргөн деп атасыз. Мамалап, тамак жейм деп чуркап жүргөн бала ооруп калды.